Өткөндө мен Кыргызстандагы болгон саясатчыларга мүнөздөмө берем деп айтпадым беле. Анан отуруп алып, изилдеп, анализдеп көрсөм иликтеп. Кыргызстанда кыйраткан деле саясатчылар жок экен, 5-6 ондан башкасы. Мисалы, баягы тажиктер кол салган Баткендеги каргашалуу окуялардын тушунда бир топ аялдар алышка кемпирлер чыгып алып кыйкырышпадыбы? Видеолору деле бар. Мадумаров берилген жерлер кол коюп койгон документтер деп бирдемелерди айтып атышпадыбы? Анан ушуларды көрүп туруп, Мадумаровдун мен эмнесин айтам? Ошол эле Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев айтып атат, что Феликс Кулов ошо Баткенге арналган техникаларды, военный техникаларды сатып ийген дейт. Мисалы 35 танканы сатып ийген дейт. Мунун баарын угуп туруп, мен Феликс Куловдун эмнесин айтмакчымын? Кайсы жетишкендигин даңазаламакчымын. Ошол эле Баткенский каргашалуу окуялуу күндөрдүн бир күнүндө эртесинин эртеси баягы эки саясатчы Максат Мамытканов менен Темирбек Асанбеков дегендерди Евразеске министр кылып дайындашты. Анан акыркы 10 жыл телеэкрандан түшпөй келген бул эки эр кул мансаптын кулу экенин далилдешип, жактары жап болуп отуруп калышты, дым болушу эле. Баткен жөнүндө бир ооз сөз сүйлөгөн жок. Анан мансаптын кулу болгон мансапкорлордун булардын эмнесин айтмакчымын? Буларга окшогондор да көп. Же Евразес, кыйраткан Евразес болсочу. Ошол Евразестин мүчөсү экен Тажикстан менен Кыргызстан ОДКБнын мүчөсү экен. Деп ошол жактагыларды тирип коюп беле анда согушту. Ошолор эле чечип коюп беле, кыргызтырбай эки элди. Жесун ошолор эле чечип, ченеп, бычып берип коюп беле. Анан ушул аты улук, супурасы курук Евразеске министр болуп барганына эмне машык кашык булар. Ал эми чырылдап күйгөн 5-6 ооз болуп аттык. Оюбузду айтып интернеттен. Колубузга курал бергиле барып согушалы десек, же военныйлар бизди жолотпой таяка барганда мишет этесиңер деп. Кала бердик, аргасы жок. Эмне кыласың? Эми Кыргызстанда иштеп аткан бурунуй деятельность көрсөтүп аткан 5-6 саясатчы бар. Бирок властьта наделены полномочиям, как говорится. Алардын фамилия аттарын атап айтсам, азыр дагы айтасыңар. Кошом атын баштады дейсиңер. Андыктан аттарын айтпайм, өзүңөр билгиле кимдер экенин. Результат көрсөтүп аткан ошолор пока. Же колдоно власть болгон үчүнбү? Бирок муну менен токтолуп калбайм. Кызыктуу проекттер али алдыда, айтыш сөздөр.